Кыргыз Республикасынын 2024-2028 жылдарга илимдий, илимий техникалык жана илимий инновациялык ишти өркүндөтүүнүн артыкчылыктуу багыттары каралган. Алар Кыргызстан тарыхы, кыргыз тили, айыл чарба, экономика, саламаттык сактоо жана башкалар. Бул багытта Жалал Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы илимий иштерди жазып келет. Университет өзү чыгарды. Бул боюнча ошо мектептерге семинарларды, сабактарды өтүш керек болчу. Тажрыйбалуу окутуучулар илим изилдөөгө, кыргыз тилин өркүндөтүүгө өзгөчө басым жасайт. Аталган кафедрада илимдин кандидаттары арбын. Алар эне тилге болгон көз карашты жакшыртып, кыргыз чыгармаларын жайылтууну колго алган. Бүгүнкү күндө бул жайда эмгектенген окутуучулардын көпчүлүгүнүн автордук китептери чыгарылган. Илим бөлүмү менен бирдикте бир нече илимий долбоорлордо эмгектеништи. Алардын жыйынтыгы катары китептер чыкты. Ошол эле Абдувалиев агайдын жетекчилиги менен, Калчакеев агайдын, анан Анара Кадыровнанын жетекчилиги менен дагы илимий долбоорлор ишке ашып, мөөнөттөр аяктады. Айрымдары кайра жаңы долбоорлор менен иштеп атышат. Менин мындай мүмкүнчүлүгүм жок окшойт. Сен аракет кылып көр. Эң башкысы шашпа. Бул жылга аталган кафедранын эң чоң жетишкендиктеринин бири бул студенттердин котормо ишин жигердүү киришкени. Мамлекеттик тил ийриминин жетекчиси Гүлбарчын Каленбекованын жетекчилиги менен институттар аралык котормо иши студенттик сынагы жарыяланган. Анда студенттер мультфильмдерди кыргыз тилине которушат. Бул өсүп келе жаткан жаштар үчүн чоң жетишкендик. Музыктарым сиздер үчүн белегибиз бар. Карамельканы болгонунун котлетке барып тособуз. Эне тилди өркүндөтүү багытында ушундай эле аракеттер англис тили жана адабияты кафедрасында да жүргүзүлөт. Кафедра жетекчиси Ыкбал Жолдошбаева окутуучуларга илимий иштерде, чет тилинде билим алып жаткан студенттерге жаңы ачылыштар боюнча көмөктөшүп келет. Чет тилдер кафедрасында илим менен аткаруучулукту айкалыштырган атайын англис драм клубу түзүлгөн. Клубда кыргыздын залкар жазуучулары жөнүндө чет тилинде баяндамалар жазылып, чыгармалардын театралдаштырылган көрүнүштөрү аткарылат. Иш-чара дайыма кыргыз жана англис тилинде жүргүзүлөт. Аткаруучулук драма менен илимди айкалыштыралы деп чечтик. Бул жаңы кадамыбыз болду. Бирок бул кадамыбыз ийгиликтүү болду. Себеби Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен Манасты биз эки бөлүктө, биринчи бөлүгүн илимий бөлүк кылдык дагы студенттер баардыгы өздөрүнүн ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан жана Манас жөнүндө жазган илимий макалалары менен тааныштырды, презентацияларды жасашты. А экинчи бөлүгүндө ошол эле драм клубдун мүчөлөрү сценарийлерди жасашты. Манастан, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көптөгөн 5 минута, 8 минуталык драмаларды коюп беришти. Макалаларыбыз да англисче, драмаларыбыз да англис тилинде болду. Быйылкы жасаган ишибиздин өзгөчөлүгү анан биз бир кадамга жогору жылдык деп эсептейбиз. Мындан кийин ушул ишибизди дагы алдыга өнүктүрөбүз. Аталган кафедра жамынын илим бөлүмү менен биргеликте ар жылы илимий практикалык конференция жана семинарларды уюштуруп турат. Профессордук окутуучулук курам эл аралык жана республикалык конференцияларга катышып баяндамаларды жасашат. Илимий сынактарда да окутуучулардын жана студенттердин ийгиликтери арбын. Faculty members participated in national and international conferences, delivered different kinds of scientific lectures in different universities of Kyrgyzstan and abroad, and presented their research reports. Students and master students also took part in scientific conferences and academic competitions, achieving notable results, including the first place in regional Olympiad among students. Department staff published several articles indexed in Scopus and Web of Science. Additionally, a number of faculty members are currently pursuing candidate and doctorate degrees in comparative and typological linguistics. Annually, collaboratively with the Department of Science of Jalal Abad State University, we usually conduct
scientific methodological, scientific practical conferences dedicated to the national writer of Kyrgyz Republic, Chingiz Aytmatov, and English writer William Shakespeare. Учурда чет тилдерин билүү заман талабы. Мындан улам окутуучулар өздөрү эле билим берип, тим болбосо атайын волонтерлорду чакырып, практикалык сабактарды да көп өткөрөт. Чет жактан келген мугалим менен иштешүү эркин сүйлөшүүнүн эң ыңгайлуу жолу.